Сиздин акыл насаатыңызга муктаж болуп турам. 3 ай мурун күйөөм менен түшүнбөстүк болуп төркүнүмө келгем. Бир кызым бар. Эми күйөөм менен жарашып жашайын десем, апам каршы болуп кетсең өмүр бою мени унут деп жатат. Не кыларымды билбей жатам. Кандай кылсам туура болот? Айтыңызчы. Апамды тандаганымдыбы же кызымдын атасымбы? Мындай кылыңыз. Турмушка чыккандан кийин күйөөгө баш ийүү милдеттүү болуп калат да. Аялдардын бейиши турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн ыраазычылыгында, турмушка чыкканга чейин ата-энесинин ыраазычылыгында. Ошон үчүн апаңызды дагы көңүлүн ортпаңыз, анын көңүлүн таап, жакшы кызмат кылып, акырын көндүрүңүз, бирок күйөөңүзгө баш ийин. 5 мал намаз окуймун 3 жылдан бери, аз-аздан бөйрөгүм ооручу эле. Быйыл дарат алсам эле ооруп окуй албай калып жатам. Окубасам жүрөгүм кысылат. Намаз калды, күнөөгө батып жатам деп. Башка жолу барбы дарат алгандын ден соолукка байланыштуу? Мындай кылыңыз да. Сиз эгерде даратты алганда ошо бөйрөгүңүз ооруп аткан болсо, дарат алганга бөйрөгүңүз ооруп аткан болсо, таяммум кыласыз анда. Мейлиби? Болсо жылуусу менен хотя бы бир ирет фарыздарды аткарганга аракет кылың. Фарыздар мына. Буларды баш, бутту, фарыздарын. Буга дагы суу тийгизгенге болбой турган болсо, ооруңуз анда таяммум кылып окуйсуз.